а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Я не говорил, что миллиардер, я говорил мульти, потому что у меня был не 1 миллион долларов. Да. Вы знаете, на счету у Рая до сих пор есть деньги, они арестованы. Жапаров, Атамбаев кайым айтышы. Өмүрбек Бабанов Атамбаевди аксакал катары туура кадам жасоого чакырды. Президент Садыр Жапаров менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кайым айтышуусуна мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кошулду. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Алмазбек Атамбаевди аксакал катары туура кадам жасоого Facebook баракчасы аркылуу чакырды. Сизде эгер чын эле таарыныч бар болсо, анда акылман, таржибалуу аксакал катары туура кадам жасоого чакырам. Сырттан туруп талашпай, тартышпай, тескерисинче Кыргызстанды алдыга жылдырууга умтулалы. Бүгүн өлкөгө саясий чаң тоболоң эмес, тынчтык жана биримдик керек. Ушул гана элибизге өнүгүү алып келет, деди мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Бүгүн жаңылыктардан Алмазбек Шашеновичтин саясий атаңдаштык тууралуу айтканын окуп калдым. Саясий талкуулардан алысмын, бир гана адилеттик, калыстык үчүн кыскача ой бөлүшүп коеюн дедим, деп Өмүрбек Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоо кандай өткөнүн эске салды. 2017 жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп үркүтүп, агитаторлорду тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 000 кыргызстандыктын добуш менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткенмин. Шайлоо учурунда, андан кийин да коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин, деди Өмүрбек Бабанов. Кошумча, атаңдаштык жөнүндө бир нерсени да унутпайлы. Атамбаевдин бир уулу шаардык кеңеште, экинчиси жогорку кеңеште, эми кайра талапкер болуп жатат. Мындай учурда атаңдаштык жөнүндө айтуу башка бирөөгө көбүрөөк жарашмак, деди Бабанов. Азыр болсо өлкөдө стабилдүүлүк орноп, криминалсыз, башаламандыксыз тартип түзүлүп жатканын көрүп турам. Ошондуктан бүгүнкү биздин милдет өлкөдөгү туруктуулукту сактап, анын өнүгүшүнө көмөктөшүү. Мамлекеттин тагдыры жеке таарынычтан, жеке амбициядан да маанилүү. Сизде эгер чын эле таарыныч бар болсо, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Сизде эгер чын эле таарыныч бар болсо, анда акылман, таржибалуу аксакал катары туура кадам жасоого чакырам. Сырттан туруп, талашпай, тартышпай, тескерисинче Кыргызстанды алдыга жылдырууга умтулалы. Бүгүн өлкөгө саясий чаң тополоң эмес, тынчтык жана биримдик керек. Ушул гана элибизге өнүгүү алып келет, деди Бабанов. Андан мурда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде Алмазбек Атамбаевдин энергетика тууралуу айткандарына жооп берди. Энергетика системасы боюнча башкасы сүйлөсө да, Атамбаев сүйлөбөй эле койбоптур да. Ага чейинкилер энерго системабызды кризиске алып келген болсо, Атамбаев сазга батырган. Ошол саздан дагы деле чыга элекпиз. Кудай буйруса эмдиги жылы чыгабыз. Сөзүм куру болбош үчүн сандар, фактылар менен далилдеп берейин. Салыштырып көргүлө. 1990 жылдан 2010 жылга чейин энергетика министрлиги 13,6 миллиард сом же 243 миллион доллар карыз болгон. 2010 жылдан 2020 жылга чейин 123 миллиард сом же 1 миллиард 323 миллион долларга жеткен. Айырма 10 эле жылда дагы 110 миллиард сомго көбөйүп кеткен. Салыштырып көрсөңүздөр, деген Жапаров. Ал эми ага чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президент Садыр Жапаровдун энергетика боюнча мурдагы сын пикирлерине Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп берген.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президент Садыр Жапаровдун кайым айтышуусу 9 ноябрда башталган. Энергетика тармагынан башталган сын башка тармактар боюнча да уланды. Кайым айтышууга мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кошулуп, Facebook баракчасы аркылуу жооп жазган. Ал өз кайрылуусунда энергетика тармагындагы маселелер 2011-2018 жылдары менин түздөн-түз катышуу менен өткөн. Бирок Жапаровдун айткандары чындыкка дал келбейт деп белгилеп, бир нече фактыларды ачыкка чыгарды. Исаковдун айтымында Бишкек жепти модернизациялоо учурунда 300 мегаватт электр жана 300 гал жылуулук кошумча кубаттуулук орнотулуп, жаңы блок авариясыз иштеп жатат. Жепти модернизациялоо боюнча баа жогорулатылган жана каражат уурдалган деген айыптоолор далилсиз. Анткени долбоор Кытайдын Эксимбанкынан түз каржыланып, Кыргыз тарап эч кандай ресурстарды өткөрүп бербеген. 2012 жылы Росгидро менен түзүлгөн жогорку нарын кестер каскады долбоору боюнча Россиялык тарап 2015 жылы каржылык кыйынчылыктан улам ишти токтотконун билдирген. Кийин алар $37 миллион компенсация талап кылганын, бирок бул сумма талаштуу болгонун айтты. Токтолуу кесин реконструкциялоо боюнча негизги чечимдер 2016-2017 жылдары кабыл алынганын, кийинки бийлик бул ишти улантканын кошумча белгиледи. Мындан тышкары Исаков энергетикалык тармакта майнинг фермалар ири көлөмдө энергия керектөп жатканын, бирок алардын реалдуу пайдасы коомчулукка так айтылбай жатканын белгилеп, өкмөттү өнөксүз, узак мөөнөттүү натыйжа бербеген талаштарга басым жасабастан, фактыларга негизделген ачык маалымат берүүгө чакырды. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго 5 жыл мурда мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Бишкек шаарынын Сверлов райондук соту 2019 жылдын 6 декабрында Бишкек жеп модернизациясы боюнча Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыраткан. 2020 жылы июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду тарых музейин оңдоп түзөө жана Чолпон Атадагы ат майданы боюнча айыпталган ишти 18 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүмдү угузду. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам ичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45 000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар 7807
Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы, өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.